Билесиңби? Учак ичинде учардан алдын. Стюардесса ар дайым айтат. Урматтуу жүргүнчүлөр, эгерде учак кабинасында аба басымдуулугу жоголгон болсо, анда жогорудан автоматтык түрдө алдыңыздарга кислороддук маска түшөт. Эгерде сиздер саякатта балдарыңыздар менен же жубайларыңыздар менен болсоңуздар, суранабыз. Кислороддук масканы биринчиден болуп өзүңүз тагыңыз. Кара, бул кайрылуунун маани маңызы жашоого да тиешелүү. Биринчиден бирөөгө жардам берер алдында сен өзүңө жардам бер. Сен өзүңдү кастарла. Туура. Көп бул нерсени өзүмчүлдүк, же жөндөп айтканда эгоисттик деп түшүнөт. Бирок өздүк жашооңдо аба жетишпей, гипервентиляция болуп турса, анан сен ушундай абалыңда башка бирөөгө жардам бере алам дейсиңби? Эгерде сен биринчиден болуп кислороддук масканы өзүң тагып, гипоксиядан арылсаң, мына ошондо сен алдыңдагы балага, артыңдагы эжеге жана айланаңдагы адамдарга жардам берериң анык. Өзүмчүлүктүн өз жагы бул. Кислороддук масканы бир гана өзүң тагып, учак ичинде бир гана сен дем алып, башкаларга кол жардамын сунбасаң, мына ошондо анык учак кырсыкка учурайт. Мындай адамдар азыр айланабызда кумдан көп. Айтор, өзүңдө болбосо өзгөгө эмне бересиң? Сен өзүң каттуу казылган казыктай бекем, туруктуу болсоң, анан бирөөгө болгон жардамың да барктуу жана ийгиликтүү болот.